Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүнкү темам үй бүлө жөнүндө болот. Тагыраагы үйлөнө элек жигиттер жана үйлөнүүнү каалаган жигиттер үчүн. Бир күн бир жигит үйлөнөт, анын кубанычы койнуна батпай, тууган уруктарынын баары аны куттуктайт. Анын арасында атасы аны чакырып, "Уулум, бери кел. Эми сен узун жолго аттанып атасың" деп ага белегин берип, каалоо тилегин айтып, анан уулуна буйруйт. "Уулум, сен мага актай барак, калем, өчүргүч алып кел." Баласы таң калып, "Эмне үчүн?" Атасы, "Уулум, мен айтканда сен алып келе бер." Макул деп баласы үйдөн чыгып, барак, өчүргүчтү алып келет. "Калем кайда?" "Атаке, калем жок экен." "Жок уулум, калем да таап кел." Баласы дүкөнгө чыгып, калем сатып келет. Анан атасы актай баракка "Жаз" дейт. Баласы таң калат. "Эмнени жазайын?" "Каалаганыңды жаз." Жазат бир сүйлөмдү. Анан кайра "Өчүр" дейт, жана өчүргүч менен. Анан уулу таң калат. "Өчүрдүм ата." Атасы "Жаз" дейт кайра. Баласы дагы жазат, дагы өчүртөт, дагы жазат, дагы өчүртөт. Анан атасы сурайт: "Актай баракта эмне көрүп турасың?" дейт. Анан "Мен жазган сүйлөм турат" дейт. Анан "Өчүр" дейт. Аны кайра өчүрөт. "Эми эмне көрүп жатасың?" дейт. "Муну мен өчүргүч менен өчүрсөм эч нерсе жок да, актай барак турат" дейт. Анан атасы "Баракелде уулум. Менин айта турган сөзүмдүн түпкү маңызы мына ушунда" дейт. Баласы таң калып, "Эмнеге? Кандайча?" "Сен бүгүн үйлөндүң уулум. Эми көкүрөгүңдө дайыма өчүргүчтү ала жүр. Эгерде аялыңдын кээ бир кемчиликтерин, жаман жоруктарын дароо көңүлүңдөн өчүрүп салбасаң, бат эле кирге толуп, анын жакшылыгын жасчуудай орун табылбай калат. Аялыңдын да ушундай өчүргүчү болууга тийиш. Мына ошондо гана силердин көкүрөгүңөр актай болуп, жакшылыкты жазганга орун табылат. Болбосо эр аялдын барагы бат эле кирге толору турган кеп. Мына ошондо гана силердин көкүрөгүңөр актай болуп, жакшылыкты жазганга орун табылат. Болбосо эр аялдын барагы бат эле толуп калат. Эгер жашооң бактылуу, ырыс кешиктүү болуусун кааласаң, өчүргүчтү дайыма ала жүр. Кимдир бирөөнүн жаман мамилесин, кемчилигин дароо өчүр. Ар дайым ак кагаздай таза бол, таза жаша. Жашоонун маңызы мына ушунда. Өчүргүчүңдү эч качан унутпа, көкүрөгүң таза болсун" дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, үй бүлө куруу бул жөнөкөй эле бир нерсе эмес. Жөнөкөй эле бир напси кумарды кандыруу эмес. Балким үй бүлө куруу бул бир мамлекетти куруу деген сөз. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, эгерде мамлекетиңиз бекем болсун десеңиз, анда ар дайым көкүрөгүңүздө өчүргүчүңүздү ала жүрүңүз. Өчүргүчүңүздү унутпаңыз, өчүргүчүңүздү унутпаңыз. Барыңыздарга үй бүлөлүк бакыт каалайм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.